Саламатсыздарбы? Бізде бүгін қонақта Тилектеш Ишенқұлов, профессор, Қырғызстан маданиятына еңбек сіңірген ишмер, елші, Қырғыз Республикасының толық жана ұйғарым құқықтық елшісі. Рахмат. Сізге уақытты алып келгеніңіз үшін майрам күні. Сіздерге де рахмат. Ушу салтанатты күндө чакырып, аңгеме маяк куруп бергенге бизди атайлап пайдаланып атканыңар үчүн. Рахмат сізге. Қандай деп бағалайсыз? Мына 30 жыл, 31 жыл болды. 31 жыл болды. 31. Мындай да дүйнөлүк деңгээлде же башка бир мамлекеттин энченинде кандайдыр бир чоң окуя пайда болсо, мейли ал маанилүү болсун, мейли тарыхый болсун, мейли эл аралык деңгээлде болсун, алардын бардыгы бекер жеринен чыкпайт. Анын өзүнүн түпкү маани маңызы, анын түпкү себеби, анын өзүнчө түпкү пайдалуу болот. Мына ошого мына биздин эгемендүүлүккө жетишкенибиз күнкорсуздук, Салижан Жигитовдун айтуусу боюнча күнкорсуздукка ээ болгондугубуз, өзүнчө эркин болуп, өзүбүздүн морубуздан түтүн булатып, ошо эгемендикке жеткенибиздин дагы ошол өзүнүн себеби бар. Анткени мына биздин орустар айткандай, кыргызы народ горный, но слишком горный, слишком гордый деген сөзү бар. Ошо мага ушу жагат да. Мына ушундай болгон. Анан эгерде салыштырып кетсек, жанагы мындайча айтканда канаттуу сөз бар эмеспи? Тиги биздин орус агайын туугандарыбызда деп коелучу. Алардын нас мало, но мы в тельняшках деп коет. Ошондой эле биздин кыргыз эли дагы атам замандан бери карай өтө аз эл болгон. Бирок өзгөчө бар жагын алып караганда өтө саз болгон да. Эгерде алар тельняшкасы болсо, биздин ата бабаларыбыздын бардыгы зоот кийип, чопку кийип, мактарга минип, курал-жарактардын бардыгы ошол учурда бүткүл дүйнөлүк деңгээлде көчмөндөрдүн ичинен биринчи орунда деп атайын китептер чыккан. Ошентип анан эркиндигин, көз карандысын сактап калган да. Мына биз ошолордун тукумдарыбыз. Азыркы учурда алардын деңгээлине жетпесек дагы эптеп кыйырап жүрүп атабыз. Бирок баягы ата мекенге болгон сүйүүбүз, өзүбүздүн аттуулук сезимибиз ошол жерден эле калды. Анткени ошолордон бизге мурас катары ошо ата бабалардан өтүп келатат да. Демек, мына ушундай деңгээлде жүрүп отуруп, канча кагылыштарга катышты кыргыз эли, канча кыйын, мындайча айтканда, чоң казаттарга катышты. Айтып эле ала турган болсок, өздөрү жанагы Түштүк Сибирде азыркы Енисей дарыясынын жээгинде, Минүсүн өрөөнүндө биринчи каганатты түзгөн биздербиз да. Бартольд немелеринде Шыгылбулуу баягы изилдөөчүлөрдө айтылганда. Анан эң эле сонун мен ушуга макул болом. Чыңгыз Түрөкчү минтип айтты, мен Совет Кыргызстан кезинде башкарып отурганда, эмне үчүн Енисей деп жазасыңар, Енесай деп жазгыла. Мен ошол жерден көчүп келгенбиз, биздин ата бабалар көчүп келген деп, анан ошо Енесайдын четинен келип, андан кийин дагы кыргыз сүргүнгө Калмак менен жуңгарлардын кол астында эки кылым жашадык. Алардын баарын кыйраткандан кийин анан Ак падышанын эзүүсүнүн алдында болуп калдык. 16-жылы көтөрүлүшкө чыкты, айла кеткен. Ошол учурдагы атам белгилүү Үсөнбаев деген аксакалдын 1968 жылы изилдеп чыккан маалыматы боюнча тарых илимдеринин доктору, профессор болчу, абдан жакшынакай жөнөкөй киши, салаваттуу, токтоо, сабырдуу ошондой жазган. Орто эсеп менен 282.285 биздин кыргыздар 16-жылкы козголоңдо кырылган деп. Карагылачы эмне деген сөз айланып кеткен. Ошолордун баары аман болгондо кандай деңгээлге жетет элек. Анан улуу ата мекенге согушка 330 миң кетти биздин өлкөдөн. Орустар, өзбектер, дуңгандар дегенде кош, украиндар деген. Бар ошонун ичинен башагы 90-100 миңге жакын кыргыздар кайра кайтпай калды. Ошолорго салыштырып көрсөк, азыр кандай турмушта жашайт элек. Биз элибиздин саны көп. Азыр Орто Азия боюнча, Борбордук Азия боюнча биз эң аз болуп калдык. Биринчи орунга мынакей өзбектер чыкты, 30 миллионго жетти. Тажиктер мурда бизден аз болчу, алар жетти. Бизден өтүп кетти. Ушундай маселе болуп атты. Бу дагы биздин баягы улуттук сезимибизге муздак суу чачкандай көрүнүш да. Бирок ошого карабай рахмат, мынакей эгемендүүлүктүн негизинде биз кайрадан жаралып, кайрадан башкача ойлонуп, мейли баягы тарыхый жактан да, психологиялык жактан дагы ой жүргүзүүбүз өзүбүздүн улам өзгөрүлүп атат. Анан ошого карабай биздин баягы атуулдук, мекенчилдик сезимибиз калып калды. Биз ушуну менен сыймыктан алабыз. Бизге азыр мындайча айтканда эч ким доомат кое албайт, бизди коркута албайт. Анткени биз такшалган элбиз, биздин келаткан жаштарыбыздын бардыгы даярдыгы күчтүү, өз жерин, өз элин, ата журтун абдан мыкты сүйгөн адамдар.
Демек азыркы учурда алып карай турган болсок ошо 24 жаштардын 10-дун изилдөөсү боюнча 30 жашка чейинкилер жаштар деп эсептеп чыкпадыбы? Ошолордун баарын эсептегенде дээрлик 50%тен ашыгы бизде жалаң жаштар. Жаштар болгон жерде биздин өлкөнүн келечеги бар. Алар эртең бирси күнү бийликти да колго алышат, өлкөнү башкарууну да колдорго алышат, экономиканы, саясий ар кандай көрүнүштөрдүн баарына ушулар башына келет. Анан эгерде биз эске ала турган болсок, азыркы учурда техника менен технология дүркүрөп өсүп жаткандыгы, андан жанагындай жасылым интеллектуалдар чыгып аткан учурда, андан кийин жанагы санариптештирүү деген эме жараян катуу жүрүп жаткан учурда, анан ушул эле мезгилдин ичинде көбүнчө биздин жаштар ушу жана IT технология өтүп аткан учурда, азыр мынакей кийинки кабыл алуулардын ичинде бардык эле мурун экономист, зоотехник, агроном болгону каалашууда, прокурор болууну. Анан юрист. Анан юрист сөзсүз. Анан мынакей азыр тандап алып атышат. Бай бурса бул барган сайын бул процент күчөйт. Антпесек биз дүйнөлүк өнүгүүдөн, илим менен билимдин өнүгүүсүнөн, жалпы эле цивилизациянын кадамынан, то есть катарынан башкача айтканда четке сүрүлүп калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан мынакей биз эгемендүүлүктү аябай жакшы кабыл алдык. Аны азыркы учурга чейин колдоп келатабыз. Ар кандай кыймыл аракеттерге, ар кандай митингдерге, көчөгө чыгууларга карабастан. Бирок мен айтып кетким келет, бир гана ушул мамлекет, бир гана ушул өлкө дайым өсүп өнүгөт, өзүн күчтүү сезет. Эгерде анда классикалык, мындайча айтканда калыптанган, даярдалып чыккан оппозиция болгон гана мамлекет өсөт. Оппозиция бизге суудай керек. Прогрессивдүү, аябай жакшынакай оппозиция болсо, алар өлкөнүн өнүгүшүнө, азыркы бийликтердин кетирип аткан кемчиликтерин коркпой, үркпөй, бетин айтып, көзүн карап туруп сындаган учурда гана өлкө алдыга жылат. Ансыз азыр болбой калды. Бул каалайсыңбы, каалабайсыңбы, дүйнөлүк өнүү процессинин өзүнчө мыйзамы болуп эсептелет. Болгондо да жаратылыштык, табиятынан келаткан природный закон, природный требование деп койсок болот да. Бул жагынан карап калганда Кудай ушул биздин колубуз мындайча айтканда бош эмес, алаканыбыз куру эмес. Муну айтып кетишиге биз милдеттүү болуп эсептелебиз. Бирок ошол оппозиция бийликке келсе, кайра эле мурдагы бийликтегидей болуп калып атпайбы? Бул уже гөндүм атабатка гөндүм агымга түшүп калганыбыз дейт. Привычное русло. Потому что алар минтип ойлойт да, биздин мурда деле ушундай келген экен, кийинкиси деле ушинтип атат, биз аларга кошулбасак болбойт деп, мындайча айтканда бир чети кыргызчылык, бир чети жердешчилик, Асанбаевден Үсөнбаев өтүп кетиш керек деген баягы талап менен булар кайра эмете албай атпайбы. Биз баарыбыз оппозицияга чык дегендердин баары келди, Кудайга шүгүр. Туура айтасыңар. Депутат да болду жогорку кеңешке. Ар кандай орун очокторду ээлешти, чоң кызматтарды аркалашты. Бирок болбойт, баягы эле калыбызда калдык да. Эми азыр Кудайга шүгүр, азыр көптүр болсо да өзгөрүү болуп атат. Буга көп факторлор, башка айтканда көп көрүнүштөр буга ыңгайлуу шарттар түзүп берип атат. Эми буну ачык эле айталы, мынакей жанагы бизде жана жетим жесирлерге, анан мунжу чолокторго, атасыз калган балдарга, жалгыз бой аялдарга Кудайга шүгүр, булардын жанагы пенсиялары менен жөлөк пулдары чындыгында көтөрүлүп, мен элдин арасында көп болом. Көпчүлүк азыркы учурда биздин өкмөт башчысынын, мамлекет башчысынын дегендей жалпы эле башкаруунун бутактары, башкаруунун тепкичтерин иштеп атканды азыр колдоп атат, сөзүн чын айтыш керек. Бирок буга дагы ыраазы болбогондор бар. Басма сөздө болсо дайыма чыгат, мындай көп убада берет, бирок аяна чыкпай атат. Булар баягы элдердин гана көзүн жаздырыш үчүн, жаптырыш үчүн болуп аткан кыймыл аракеттер деп чыккандар да бар. Эми сөз эркиндиги болуп аткан учурда, журналисттик эркиндик болуп аткан учурда, жалпы эле эркиндик болуп аткан учурда мындай саясий көз караштар, мындай сын көз караштар чыгып турбаса, анда биз такыр эле эмедей болуп, сорподой болуп борсуп калабыз. Ошондуктан алардын чыгып тургандыгына эч кандай таарынбаш керек, аларды колдош керек. Эми буларга жана фактор чынын айтканда мынакей бизде чоң революциялык төңкөрүш болгондой кабыл алынбадыбы? Комторду улутташтырып колго алып, өзүбүз бүтпөйдөн колго алганыбыз. Менакей айтып атпайбы, эгерде ошо өтүп кеткен жылдын аралыгында болгону 48 миллион гана доллар колубузга түшкөн болсо, мынакей бир жылдын аралыгында 120 миллион доллар түшөтү абдан чоң салыштыруу. Эми Кудай жалгап дегендей анан уже толук бойдон эч кандай эл аралык сотко түшпөй, жана сентераг менен кармашпай, тытышпай, оодарышка чыкпай дегендей, найза сайышпай амынесин алып калдык. Анан эл ушуга көбүрөөк бел байлап атат. Буга да тоо дешибиз керек.
Ошентип анан жана электр станцияларды курушубуз керек. Мында электр кубаты боюнча көз каранды болбошубуз керек деген саясатты албетте элдин баары кош колдоп атышат, кол чабыш. Мындай баягы прогрессивдүү, жакшы, оң көрүнүштөр азыр өкүм сүрүп атат. Эми калган жетишпегендиктерди болсо, аларды оппозицияда тургандар, өкмөттөн тышкаркы уюмдар, Кудайга шүгүр, аларды бизде 3000ге жакын. Бирок ага карабай, биз ошолорду иштерди уланта берсек, мындан пайдасынан башка зыяны жок. Бирок бир гана неме мени ушул эме кылган, кабатыр кылган, менин көңүлүмдү чөгөргөн маселе бизде кутургандай өтө алагачып жана диндештирүү кетип баратат. Ушул абдан начар көрүнүш. Эки нерсе. Ооба, эки нерсе. Ушул аябай мени неме кылат да, карачы канча. Эми жана кичинекей 11 жаштагылардан баштап тиги жерде кемпирлерге чейин жана паранжи кийип алышкан, хиджаб кийип алышкан айылын 40 градус болбосо тышта башында 2 сыйра жол, анысыз келип жанагы пилот эмени кийип алышып, жанагы тиги теннискасын кийип алышыптыр. Буту эметип жүрөт. 40 градуска турса да ушу кетип баратышат. Аябай жаман өөнө көрүнөт экен. Буга каршы чыгып атат, элдин баары жазып атат. Болбойт. Муну менен сен Кудайга ишениңди көрсөтө албайсың. Муну менен сен динди сыйлаганды көрсөтө албайсың. Бул тек гана тигилерден калбайын. Асанбаева кийип ушинтип кийип жүрөт. Жамиля жүрсө мен андан эмнем бар деп, даже артисттерге чейин көнүктүрчүлөр Мода сыяктуу болуп кетти. Толук модага айланып калбадыбы? Анан тиги эме бул бардык жерде азыр жогорку окуу жайларында да, мектептерде, анан диний арганда медреселер, диний окуу жайлар, жогорку окуу жайлар көбөйүп кетип, булардын үгүт насыяты, анан жана пиар жүргүзгөнү, ак пиарды жүргүзгөндүгү, мындайча айтканда, ошол тиги үгүт насыятты, анан даяр саясий технологияларды колдонуп келатып, алар бул кармаштан утуп атат диний чөйрөлөр. Ар кандай диний азыр бирөө эле болсо Кудайга шүгүр да, башкалар болуп атпайбы ар кандай. Тиги Йемендик өзүнчө, Бириккен Араб Республикалардык өзүнчө, Ирандык өзүнчө, Йемендик өзүнчө жана башка. Пакистандык өзүнчө. Пакистандык сөзсүз түрдө өзүнчө. Эми Индиянын өзүндө 135 миллион мусулман бар да. Мусулмандар карабайсыңарбы? Анан алар өздөрүнчө жүргүзүп атат. Египеттик өзүнчө, жана Ал-Азгари деген диний мектептерине бизде жыл сайын алып кетип атат. Андан Пакистанга көбүрөөк кетип атышат бардыгы. Эми булар аз келгенси уже Индонезия, Малайзияга дагы чакырып атышат. Диндештирүү маселеси семимильными шагами деп коет да, башка айтканда 7 катар кадам шилтөө менен кетип баратат да. Анан муну биз уже ооздуктай албай калдык. Анткени ар кандай баштарды айлантып атат да, Пакистандар өзүнчө, Египеттиктер өзүнчө, башкалар өзүнчө. Мен бир эле факттан айтайын, бир генерал өзү каза таап калды. Байкуш өзү КГБнын полковниги, милициянын полковниги, анан бажы кызматынын генералы болчу. 2 жолу ажыга барып келди. Кийин кадимкидей фанатик болуп калды да. Анан ажыга барып келип, анан өзү мындай пронырливый, башка чыкканда баягы эмеден каалаган жерден тешик чыгып кете турган жигит эле. Анан шейх деген эмени көтөрүп кетиптир. Тигилерге барып шейх деген справка алып келиптир, шейх деген наамды алып келиптир. Представляете? Кеңеш Оразалиев деген каза таап калды 1 жыл мурда. Өзү жакшынакай жигит болчу. Анан бир жолу бир эмеде отуруп, Кур'ан окутуп мага келип, байке, мен шейх болуп келдим. Мен дамбылды демесмин, ажы демесмин, азыр мен шейхмин. Ушу мен Кур'ан окуп коеюн. Деди, анан мен атайлабым кайрылып алган, микрофонду алып, майланып кетейин жердештер, ай мусулмандар. Бул ушу 2 жолу ажыга барып, андан бүткүл араб, чыгыш араб өлкөлөрүн кыдырып келип, шейх болуп келди бул. Жапония кыргыз, ушул окуп берчи десе, өлбөдүмбү? Бинеси өлүп быдырап атат, ошондо оорулуу болуп жүргөн экен. Кийин ошо оорулуу болуп өлдү, кичинекей нефть сторунда. Дейт, кечки окуп жатып, ал араң токтотуп, анан айтат, ой, тик айланып кетем, бу кайсы Куранды окуп атат дейт. Анан мен айттым, кечирип койгула, Йемендин вариантын окуду деп элдин баарын күлдүрүп, его вытащил сыямы. Мына бир эле неме, мисал. Көрүнүктүү. Экинчиси жанагы зордук зомбулук деп атасызбы? Жана ала качуу, үй бүлөнүн ичиндеги жанагы аялдарга, балдарга зомбулук көрсөткөн Бизден ошо жок, күчөп атат. Эле көп жазган үчүн болуп атабы? Жок, жазган үчүн эмес, бу чындап эле ушу биздин турмушта орун ээлеп келе жатат. Ушундай да, жанагы мен окуп берген ыр сыяктуу маселе да. Анан тиги минткени менен тиги баары бир биз аялдарды каалаган учурда сыйлашыбыз керек. Тамашырда анан мен ошондо тиги орусча минтип жазгам аягында. Орусча айтып койгончу.
Женщины бывают разные, черные, белые, красные, все они классные, все они прекрасные. Извините, это просто для смеха, шутку я написал. Это не от моего сердца. Это поверхностное деп туруп тигинден кутулгам. Орусчада которуп берип. Ошондой да анан мындай да азыркы учурда үй бүлөдөгү немелердин баардыгы анан бизге эң жаман катуу таасир тийгизип аткан жана Кудай урган наркотический телефондор болуп атат, карманный телефондор, уюктук телефондор. Эмчектен бошонгон кичинекей Аскарбек менен Жамиле көзүн ачар менен ошону чукулап отурат. Булардын баарын идиот изм салып салдык. Таптакыр невозможно, мусуз болбойт, ыйлайт. Троллейбустан карасаң кичинекей 4 жаштагы чукулап отурат. Анан мен муну наркотический телефон деп койдум, банги телефон деп туруп. Болбойт, эмне кылабыз, айла жок, весь мир сейчас бүткүл дүйнө ошого берилип кетти да. Эми буларды өз учурунда балким башка технология пайда болуп чыгып кетер. Анан болбой эле ошол тиги үй бүлөдө балдарды, кыздарды тарбиялоо маселеси таптакыр болбой атат. Алар ошо вроде буларды эметип намаз окуш керек, анан бата кылыш керек, дайыма Кудайды эскериш керек деген туура. Анткени ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндө өзүнүн Кудайы бар. Аларды таңоолоо менен эч качан динге баш ийгиздире албайсың. Ошол эле жанагы алты кабат хинжап кийип алган эмелердин баардыгы барып эле Кудай сактанамына дебейт. Ал тияка барганда эле өзүнчө эле айшакан, дагы эле бакылдаган, дагы эле шакылдаган, акчаны таппайсың менен деп көбүшү менен урушкан эле биздин Жамилялар болуп чыга келет. Анан ата-энелердин немеси болгондо эми кыздарга өзүнчө, балдарга, эркек балдарга өзүнчө мамиле кылыш керек. Бул атам заманынан келаткан түшүнүк бар мындай. Кыз бала мындай талашат да, балдардын ичинен кимиси атасына жакын, кимиси энесине жакын деп. Анан мындай кеп бар. Кыз бала жакын болот атасына, ортоктош кубанычка капасына. Кыз бала тез эле өсүп бойго жетет, таянып ат эненин батасына. Ер бала жакын болот энесине, ал өз андан чыккан денесине. Энелер бардыгын элестелет деңиздин чөкпөй турган кемесине. Карачы биздин кыргыздын айткан сөзү. Кандай терең философиялык көз караш жатат. Тиги Асанбай атасына дагы каршы эмес, тиги Айшаканын энесине каршы эмес, бардыгын равный кылып, один к одному кылып коюп атат. А бирок энени баары көтөрүп коюп атат. Эне баарынан улук, эне баарыдан кымбат, эне баарыдан бийик турат. Ошондуктан бир дагы эркекпи кызбы эч качан энесинин алдында болгон өзүнүн карызын өмүрүнө чейин актап кете албайт. Энеге болгон карыз кала берет. Ал өткөндөн кийин дагы. Турмушчудан өтүп көзү жумулуп башка дүйнөдө жашап аткан учурда дагы мисалы үчүн так чын дүйнөдө, жалган дүйнөдөн кетишип чын дүйнөдө жашап аткан учурда баары кылт этип өзүнүн дүйнөдөн өтүп кеткен энең, чоң энең, тайнең, эжең, кайненең тиги дегенде иши кылып аяз заты, айымдар заты. Булар сөзсүз түрдө тиги аталарга караганда дагы ошо өзүнүн балдарын, кыздарын дайыма жетектеп коштоп жүргөн өчпөй турган тарыхый элес болуп эсептелет. 30 жылдын эмесин жыйынтыгын алсак, советтик мезгилде СССРдин акыркы жылдарында кыргыз тили жоголуп бараткан. Жанагы кыргыз тили боюнча, мамлекет тил боюнча мыйзам кабыл алынса дагы андан кийин деле, бирок акыркы мезгилде оңолуп баратат го. Абдан туура пикир. Абдан туура пикир, мен колдойм силердин көз карашты. Эмне үчүн ошол кезде ошондой болуп кетти эле советтик мезгилде? Анткени бул учурда мындай болчу да. Мынакей мен жана Главлит деген балекеттинде башчысы болуп калдым, өзүң билесиң. Ал мындай айтылчу. Кыргыз Республикасы Советтер министринин алдындагы басма сөздө мамлекеттик сырды сактоо боюнча башкы башкармалыгынын башкы башкармасы болчумун. Баш ичүүбүз Москвага. Главлит деп койгон кыскача. Бул мындайча айтканда КГБнын бир 21-же 23-чү отдели болгон. Только Москвага баш ичүүбүз. Аты гана биякта болгон зарплатты Москвадан алабыз, жылына 4 жолу барып отчет беребиз, кене деле ката кетирсең өлдүң. Анан ошо тиги Москвадан мындайча айтканда баягы орусташу эмеси жараян өтө күчөп кеткени чын да. Анан мындай да, эгерде экөөбүз орус тилин билбесек, бизден да акылдуу, бизден да сулуу, бизден да көтөрүмдүү, бизден да татымдуу кишилердин бардыгы момундай бар. Орус тилин билбеген үчүн тиги эменин тиги жолдун ар жагында калып калды. Дарыянын аркы четинде калып калды. Эгерде даже кенеде жана райком комсомолдун 2-нчи секретарын алып атса да 3 киши ага мүнөздөмө жазчу. Это незыблемый закон. Эч кандай кыйшайсыз бул коммунисттик партиянын закону болчу. Ошондо бир только орус тилин так билгендерди жетекчи кызматка аласыңар. Комсомолдук, партиялык, профсоюздук жана башка коомдук тиги эмелерге,
Жазуучулар союзуна болобу же болбосо башка жактарга болобу мынакей ушул биздин жаштарга кедергиси тийип коет. Ошончо повальный деп коет. Жапырт түрдө орус тилин үйрөнүүгө аракет кылып өтүп кеттик да азыркы кээ бирлер жана эмеге англис тилинде аракет кылып. Бул болсо кадимкидей шлагбаум, кадимкидей тосмо коюп кыргыз тилин аябай чүнчүтүп жиберди, басылтып жиберди. Анын үстүнө биздин коммунисттик партиябыз бу жердегилер эле Москванын баягы айт деген эмесин буйругун угуп туруп эле барды. Мындай деген чыкпадыбы? Мынакей Турдакын Суачтын учурунда андан кийин деле мындай деп жазасыңар. Орус тили биздин экинчи эне тилибиз. Мына. Ата журт биздин Кыргызстан биздин ата журтубуз, мекенибиз дегенди токтоткула. Родина деп бизде аны ит болуп жазбадык. Биздин родина Сөздүн ордуна башканы. Ата журт деген тыюу салынды. Ата мекен деген. Ата мекенге тыюу салынды. Анан биз баарыбыз родина деп жаза баштабадыкпы. Анан эне тилибиз дегенде эне тили андан биздин экинчи эне тилибиз орусча деп орус тили деп жазбадыкпы. Анан андай болбойт. Бир гана эне тилибиз бар де. Атабыздын каны менен, энебиздин эмгек сүтү менен келген бир гана тил бар. Ал биздин сүйүктүү улуттук кыргыз тилибиз. Ошондон бул басмырланып, ошолор жана советтик идеологиянын, коммунисттик партиянын жүргүзгөн үгүт насыятынын мындай жалган кесепети менен биздин тилибиз тепсенде да калды. Бирок анан Кудай жалгап, эгемендүүлүктү алгандан кийин атайлап бул маселе өзүнүн ордуна келип, анан кыргыз тили болсо мамлекеттик тил, орус тили расмий тил деп кабыл албадыкпы. Эки гана мурдагы союздук республикалардын ичинен Грузия, Армения, Молдавия, Латвия, Эстония, Литва алар тийген да жок. Алардын эне тили биринчи жолу кала берди. Кыргыз союздук эмеден энчендин ичинен, кымыш өлкөлөрүнүн ичинен биз менен Казакстан гана орус тили экинчи эне тилибиз дегенге чейин жеттик. Ал убакта мынакей мен 2 сапар жогорку кеңештин депутаты болуп калдым. Ошонун ичинде тиги Даңазалы легендарный ошондо кандай кыргыз сүргүн менен ушуну кабыл алдык. Тууну кабыл алдык. Өзүбүздүн байрагыбызды. Адагы кыргызыл кыргын кара сүргүн болуп атып кабыл алынды. Биз жашыл деп туруп элдин баары көтөрсө, Ош тарабынан келген биздин депутаттардын баары кыйкырып бизде жашыл неме траур, аза күтүүнүкү болбойт деп категорически туруп алып ошондон кызыл желекти кабыл алдык. Бу дагы аябай жаман салгылаш менен Ийинде уланып жүрдү. Ошондой. Анан эмелер, анан ошо мамлекет республиканын президентине караштуу улуттук мамлекеттик тил боюнча комиссия деген түзүлдү. Көрбөйт атпайбы? Президентке караштуу, ошого баш ийүүчү. Ошо 7 киши иштеди, баары оңдой алган жок. 7 киши иштеди. Ошо Ташбоо деген, Азимжан деген, анан Момбеков деген депутат болуп жүргөн. Андан кийин тиги Эгемберди Эрматов деген, андан кийин Ишекеев деген, анан мынакей андан кийин жана Мусаев деген ал бир анча-мынча жарым жылга жеткен жок. Азыр эми жанагы Каныбек Осмоналиев деген келди. Кардыңдар 7 киши кабыл алды. Баары аракет кылышты. Акчаны аябай бөлүп берди. Мисалы үчүн мындан 3 жыл мурда 340 миллион, 430 миллион доллар миллион сом берди. Карагылачы кандай акча. Өстүргүлө. Мунун баардыгын кадимкидей калыбына салгыла. Өзүбүздүн эне тилибизде иш кагаздарда документтер эне тилибизге өтсүн. Кыргыз мектептери көбөйсүн. Кыргыз тили боюнча адабияттарды жана башкалардын баарын күчөткүлө. Теле көрсөтүү, радио уктуруу, басма сөз боюнча жалаң биздин тилди биринчи орунга койгула деп атат. Бирок дагы эле болбой эле. Мынакей Ошол бөлүнгөн акчага ошол комиссиянын мүчөлөрүнүн китептерин чыгарыптыр, баягы мурда чыкпай жүргөн, ошондой. жазып койгон ушул сыяктуу нерселерге кетип Ошондой кемчиликтер орун алган. Аякта айткан, тек гана эне тилибизге, кыргыз тилине тиешелүү адабиятты чыгаргыла дегенде. Анан бул эмет болбой алган өздөрүнүн туугандарын, тааныштарын дагы адабий чыгармаларын чыгарганга чейин барып чоң чырчатак болбодубу? Ама азыр Кудайга шүгүр ошол жака бөлүнүп, только тилге, адабиятка, көркөм өнөргө, андан кийин жанагы идеологиялык чөйрөгө, маданий гуманитардык чөйрөгө тиешелүү, бирок тек гана кыргыз тилине байланыштуу болгон адабий чыгармалар, илимий изилдөөлөр чыксын деп, муну азыр буюрса баягы шамал биз жака обой баштады. Ошондой болуп атат. Анан азыр ишеним бар, эми бул киши дагы эмеде иштеп келген, ВСЛРде комитетте жана илим билим боюнча немеси бар болчу. Өзү жана 7 жыл Эстонияда окуп, ошол жерден кандидаттыгында, докторлугунда жактап келген, депутат болду.
министр болду, анан эми аны да сындагандар көп. Ой, би кыргыз тилин билбегени менен алып келип физикти койду. Ошентип кыргыздар биз ыраазы болбойбуз өлүп баратканда. Чыңгыз Төрөкулович мынтип айткан. Эсиңерге салып койгула. Эч качан бир дагы экинчи сорт жазуучу болбойт. Алардын бардыгы биринчи сорттогу жазуучулар. Бардыгы өздөрүнчө гений. Эч качан башка бир жазуучуну алар эч качан сүйбөйт. Ичинде жек көрүп турат, андан өтүп кетсем деп туруп. Это личные слова Чыңгыз Төрөкуловича. Ошол сыяктуу эле анан жанагы бизге ошо төрага болуп келгендер, президент болуп келгендер, мамлекеттик комиссия президентке караштуу. Или мурда президенттин алдында дечи. Алардын бардыгы аракет кылышат. Мен Асанбаевтан да жакшы иштейм, Үсөнбаевтан жакшы иштейм деп эле кайрылып баягы эски каякка отуруп калып атпайбы, чайып алып эле. Кыздын жээгинде кээде калагы жок каякка отурушуп. А бир топ аракет кылды, бирок жакшы жылыш болгон жок, сөзүн чын ачык керек. Муну азыр түп тамырынан бери кайра биздин мамлекеттик эмени саясатты өзгөртпөсөк дагы эле өзүбүздүн эне тилибиз коркунучтуу болуп калат. Бирок бул орус тилин таштаганга жатпайт. Жапкыла орус тилин. Только алып таштагыла, только жалгыз гана кыргыз тили дегенде бул баягы мындайча айтканда шовинисттик эмес, улутчулдук болуп калып атпайбы. Бирок ошол улутчулдук менен жалпы мынандай жанагы кандай десек, материк сыяктуу, жанагы континент сыяктуу кичине жылды. Эгер андай улутчулдук болбосо, балким жылбайт болчу. Сөзсүз түрдө. Муну болгондо да здоровый, мындайча айтканда национализм деп койсок, мындайча айтканда таза, кир эмес, Башка бирөөнү кемсинтпеген. Башка бирөөнү кемсинтпеген, туура айтасыңар. Анан таза, мындайча айтканда тиги сыноодон өткөн бул сын көз караш болду да. Анан туура да башка мен жана айтып кетпедимби? Жети республикада эч качан орус тилин тигиндей мындай деп айткан эмес. Муну өздөрүнүн эмелерин алфавитин сактап калышты. Өзүнүн жаздарын сактап, жазууларын сактап калышты. Мынакей эмелер өзгөчө мынакей армяндар менен грузиндер. Пожалуйста. Аларды эч кандай ар кандай репрессия менен дагы ар кандай тиги басым көрсөтүү менен аларды өзгөрткөн жок. Мынакей чыныгы патриотизм деген, атуулдук сезим деген ушул. Чыныгы мекенчилик. А биз болсо көбүчүлөрдө Москваны улам карап атып, Москвага оң кулагыбыз менен сол кулагыбыз менен айткан сөздү тыңшап отуруп, анын аягында баягы Пушкиндин сынган тепшисинин жанында отуруп калып атык. Мен Кудай шүгүр, мынакей кийинки 30 жылдын аралыгында эне тилибизге, жалпы улуттук маданиятка көңүл жакшыраак бөлүнүп, канчалаган кыргыз мектептери ачылып атат. Эмелердин бардыгында бар. Анан ушу биздин өкмөтүбүз, биздин мамлекетибиз мектептерден бала бакчаларды курууга чоң көңүл бөлүп атат. Кыргыз тилин, эне тилин үйрөтүү маселеси бала бакчадан башталсын деп көңүл бөлүп, алардын акчаларын көбөйтүп, азыр мурда баягы 6,5 миң, 7,300 сом алып жүргөн бала бакчанын табиятчылардын бардыгы азыр 23 миңден 35 миңге чейин көтөрдү. Бул абдан мыкты мамлекеттин көз салганы, мамлекеттин камкордугу. Мына ошондой эле мен айтпайынча, майыптарга, мунжуларга, жалгыз бөйөнелерге, анан атасы энеси калган жетимдерге карачы, 2 эсе 3 эседен көтөрдү акчаларды. Анан дагы көтөрөбүз деп атат. Анан азыр сөзүн чын ачыш керек, биздин турмушу азбы көп, аздырбы көптүр оңор жолуна түштүк. Элдердин да көңүлү көтөрүлүп калды. Алар өздөрүн эркин сезип атат. Кудай урса өлбөйбүз, ачка калбайбыз деген мындайча айтканда саясат алардын жүрөгүнөн орун алып калды. А муну азыр биз кууп чыгара албайбыз. Албетте шартка жараша экономиканын өнүгүшү өтө начар болгондуктан абдан кымбат болуп кетти. Мен деген тамтык 1 килограмм эт 650 сом. 650 сомго жетти. Тандалма эт, малдын эти. Ал эми жыл сайын бизде болсо эмне 250 сом, 320 сомдон кошуп жүргөндө, демек ал ошондо жарым кило эт алып калбадыкпы? Азыр дагы ошону көтөрөм. Эми азыр айтып атат дейт, баарына бирдей кылып тиги теңдеме кылабыз, теңдеп туруп анан канчалык чын экенин билбейм, бардыгына автоматически, то есть башка жапырт түрдө 2000 сомдон кошобуз деп айтып атат дейт. Эгер ошондой болсо анда кичине анча-мынча 2000 сомдон кошсом, сөзүн айтканда 3 килограмм эт алып калабыз. Бала бакырабыздын майда чүйдөсүнө жетет. Аны көрөбүз да. Убактыбыз жакындап калыптыр, бүтүп, бүткүл дүйнөдө кризис болуп атпайбы? Сөзсүз. Анан Украина бизди жайлап атпайбы? Баары бир Москва кандай немесе, ошого мындайча айтканда поверхностно бизге да келип тийип атат да. Опосредственно деп коет. Анын үстүнө берки пандемия да болуп кетти, анын экөө кошулуп. Ошо пандемия чоң эме кылды. Мисалы үчүн мынакей жогорку окуу жайларында, мектептерде баягы салтанаттуу сызыкты, линейканы түзбөй, салтанат ачпай калбадык. Мынакей быйыл кайра кадимкидей эртең биз ачабыз, сүйлөп, музыка тартып, гимн ойноп дегендей. Булар дагы тиги сезимди ойготот.
өзүбүздүн өлкөбүзгө болгон. Ана мына бүгүн эмнекей. Анан жанагы ар кандай маселенин эмеси бар, мен ата арт жагына Финиске марага калтырдым эле деген кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн атайы мыйзам түрүндө президенттин мамлекет башчы жарлыгы менен чыгышында эң жогорку ролду мына биздин көрүнүктүү коомдук саясий ишмер өзү мындай мүнөзү ар кандай болгону менен элдин мындай колдоосуна ээ болгон Бегиш Аматов болгон. Бул киши Ташкенттеги досторуна звонить этсе, алар мынтип айткан: биз 30-ында жарлык даярдалды, Өзбекстандын өз алдынчалыгын, күнкорсуздугун, эгемендүүлүгүн жарыялабыз дегенде чуркап келип личный эмеге кирген Аскар Акаевичке. Бул 100% факт, далил, аксиома. Ошо 91-жылы. Анан келип туруп анан айткан: Аскар Акаевич, кечирип коесуз, тиги өзбектер биринчи киргизген атат КМШ өлкөлөрүнүн ичине. Качан экен деп кеткен ал киши анан 30-ында. То есть биринде августтун, сентябрдын. Анан ушуга эгер мүмкүн болсо 31-inde чыгарып жибербесек, биз артта калып калабыз. Туура айтасыз, рахмат деп ошол эле жерден жарлыктын долбоорун даярдашып, чапылдатып туруп анан тиги шерди кылып туруп сразу чыгарып таштабадыбы? Анан биринчилерден болуп калдык. Шеримкуловпу же Акаевпи? Акаев да. Указды Акаев чыгарат да, Шеримкулов жогорку кеңеш бекитет да аны. 31-inde Шеримкулов Кол койду да. Койгон жанагы эмеге, декларацияга. Ошо да, ал кол коет да, декларация кол коет. Анан бирок тиги Указ биринчи тиги чыгарат да. Анан ошого мынакей улуу сөз дуят жок. Аскар Акаевич абдан буга берилип кетип, чыныгы жүрөгүнүн от души. Анан тиги немени Иван Исана көчөсүндөгү СК партиянын совминдүүлүгүнө 3 коммунат үйдү алып бербеди ошо падрит этип. Кимге? Бегиш Аматовго. Анан мамлекеттик мүлк эмесине, комитетине биринчи орун басар кылып койду. Правильно сделал. Бул тигинин ошо патриоттук сезимин колдоп туруп, ал ошо мен дайыма айтам, бул киши жөнөкөй киши эмес. Абдан жакшы роль ойногон. Жакшы. Мына ушундай. А кишинин да салымы болгон экен. Ооба. Бирок мына Балтик жегиндеги жумурияттар Украина 24 августта жарыялаган. Ооба. Мурда. Ооба. Бирок жанагы Борбор Азиялык жумурияттардын ичинен биринчи. Абсолютно правильно. Мен ошону айтып атам. Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен биз дайыма эле ушу биринчи орунга чыктык деп анан биринчи акчаны кабыл алдык. Биринчи бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирдик биз. Биринчилерден болуп, биринчи болуп эне тилибизди мамлекеттик тил деп жарыяладык. Биринчи болуп парламенттик республика деп анан тамашабай элдин баары Кыргызстан впереди всей планеты деп туруп, азаматтар экен булар деп туруп. Анан ошонун эсебинен биз значит мурдагы Совет мамлекетиндеги демократиянын аралчасы деген жакшы атка конбодукпу? Жакшы болгон. Бул жакшы болду бизге. Бул кинону сындап, тамашалап жүрүшөт. Аны таптакыр эмеге айландырып атат. Анан биз сомду да биринчи киргизбедикпи, валютаны. Анан тигилер чыкпадыбы? Башкалардын баары майда балык, майда чабак балыктары болуп атса, кыргыздар болсо кадимки огромный речной морской сомду киргизишти деп. Аны да жазышпадыбы? Рахмат сизге. Бизде конокто Тилектеш Ишемкулов болду, Кыргыз Республикасынын элчиси, маданияттын эмгек сиңирген ишмер, профессор. Рахмат сизге. Силерге да депутат, 2 жолку депутат. Чоң рахмат силерге да. Мен силердин ишиңерге ийгилик каалайм. Анткени бардык азыр биздин жалпыга маалымдоо каражаттары дагы чыйра алышып, эркин, сөз эркиндигин пайдаланып алып, өздөрүнүн каалагандай иштеп атышат. Өздөрүнүн ойлорун айтып атат. Орыстар айткандай дорого стоит дегендей да, бул башка жактарда бул өтө кымбат, өтө маанилүү көрүнүш. Өзүң баягы көрүнүктүү журналист катары элдин оозун алган, эл аралык деңгээлдеги журналист катары сени таанылдың, Орто Азияны же КМШ өлкөлөрүн айтпайлы жакшы деп атасыңар. Силердин иштерге чоң ийгилик каалайм, өзүм дагы карыя журналист катары. Рахмат сизге, майрамыңыздар менен саламатта болуңуздар.